Kichkinesi bolsa, kaç. Korkutat. Assalamu alaikum. Amansızlar bardaqты өтес хабардың көрермандары, жалпы кыргызстандыктар, кутмандуу күнүңүздөр менен көңүл буруңуздар, назар салыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын коноктору дал ушул красавчик, красавицалар апапакай болуп канаттарын каккылап, бийлеп, бырдап жатканын караңыздар. Ой, достор. 130 дана үндүк сатыкта. Килограммы буйруса 500 сомдон сатылууда. Эти укмуш соонун бир бышырып жесеңиздер, практикага кайра издеп келесиздер. Өтө ширин, даамдуу, өтө эле майлуу эмес. Өзүбүздүн жайдары үндүктөргө караганда майы азыраак, дың келет экен. Союп жегендер кайра келип алып келип жатат экен. Бул жерде эң кичинеси 8 килограмм эт берсе, эң чоңдору буйруса 25-30 килограммга чейин эт берет экен. Бул эле эмес, аларга кошумча буйруса мына жакта бир 15 шакты каздар дагы сатка чыгарылган. Анын баасын эми ээсинин номер экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып дагы толук маалымат алып аласыздар. Эми адресин айтпайсыңбы, кайсы жерде десеңиз, бул Ош Өзгөн трассасынын боюнан Жаңарык айылына жетпей, сол тарапка Кара суу базарына кирип кетет го, Жароз, Сары Колот, Курбан-Кара айылдарына. Ошол повороттон киргенде эле буйруса Ташарык деген айыл бар. Ошол айылда буйруса ээсинин номери камтылган, чалып байланышып келе бересиздер. 130 дана бар. Бул жерде 13-15 чакты каздар дагы бар. Сүйлөшө бересиздер. Эти килограммы буйруса 500 сомдон сатылат. Эгерде кимде ким көп ала турган болсо, скидкасы болот, түшүп берүү жолдору каралат. Эми бул жерде буларды кандай жерлерде алып жесеңиздер болот. Үй бүлөңүздөр менен отуруп союп жесеңиздер болот. Жора жолдош, тууган уруктар менен союп жесеңиздер болот. Же болбосо баняга досторуңуздар менен барып бир үндүк шорбой ичем десеңиздер, ага союп алсаңыздар болот. Кыскасын айтканда, туугандар, өтө сонун, суук өткөн адамдарга мунун эти сунушталат. Анткени мына суукту чыгарат, лечебный деп койсок дагы болот. Эми тетиги гараждын ичинде дагы толтура бар. Жалпы 130 дана дебедик беле. Сиздерге көрсөтүп коеюн. Арасында чоң кичинелери бар. Чоңдору буйруса 6 айлык. Кичинеси болсо, кач. Коркутат. Бул жакта болсо мына чоңдору бар. Ушу гараждын ичинде. Ташарыкта ушундай үйдө багылууда. Андыктан жетишип калыңыздар, сиздерге насип кылсын. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Келиңиздер, алыңыздар. Азыр каздар дагы мени тиштеп жөнөбөсүн. Жыйынтыктайын эртерээк. Калган маалыматтарды ээсине чалып байланышып бересиздер. Килограммы 500дөн. Дагы бир сиздерге кайталап айтып өтөм. Банядагылар алсаңыздар укмуш болот го чиркин. Урматтуу көрөрман, сиздерге дагы бир маалыматты айтып өтпөсөм болбойт. Бул жерде мына үндүктардын жумурткасы, тукуму турат. Муну бышырып жеп көрүңүздөр. Пайдасы дагы өтө сонун. Тукум бул эми тооктун тукумуна караганда чоңураак, анан жыты жок болот. Кыскасын айтканда, экөөсүн бышырып жесеңиздер, завтракта буйруса дыңкыйып түшкө чейин, обедке чейин жыргап жүрөсүздөр. Анан караңыздар, бул 30 сомдон сатылууда. 40% бул жердеги индуктар тукумга кирген. Тукумун дагы кошо сатып бизнес кылсаңыздар болот, агайын туугандар. Эми бул индуктардын канча килограмм эт бере тургандыгын айта турган болсок, оңго солго чайпалып, шашпай, балпаңдап басып келе жаткан короз индуктар буйруса 25-30 килограмм эт берет. Анын жанындагы кичинекейлер болсо 8 килограммдан баштап 14-15 килограммга чейин эт берет экен. Алыңыздар, жеңиздер, жыргаңыздар. Анан эми баардыгыңыздар жаңы жылдын астында буйруса үндүк издеп каласыздар го. Ошол күндүн суугуна кычыраган кышка калбастан азыр алып коюп бизнес кылсаңыздар дагы болот. Коңшу колоң досторго сатасыздар, акчаны кыласыздар. Урматтуулар, булардын этин жеген да, жебеген да арманда. Андыктан азыртадан чамдаңыздар. Булардын этин жесеңиз тишке кирет, жебесеңиз түшкө кирет. Чында эле жегендердин буйруса 7 жылдык сүйүүсүн козгойт.